Саламатсыңарбы балдар? Биз азыр силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силер менен Азизова Анара. Сабактын темасы сүйлөм. Угуу текстибиз акыра менен кодолек. Сабактын максаты окуучулар тексттерди изилдөө аркылуу сүйлөмдүн түрлөрүн ажырата билишет. Сөз жана сүйлөмдү кепте туура колдонуп, сөз байлыктарын байытышат. Окуучулар текстти талдоо, таануу менен ой жүгүртүү, сүйлөө, жазуу билгичтиктерин өнүктүрүшөт. Окуучулар адамгерчиликке, турмушту туура таанып билүүгө, ата-эненин эмгегин баалоого, сыйлоого жана эмгекчил болууга тарбияланышат. Анда балдар келгиле, текст менен таанышып алалы. Акыра менен кодолек. Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир кодолек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып, акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап, мынтип сурады: Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойундун эмне кереги бар? Акырага кодолектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе, жүр, артымдан ээрчи, деди ал кыжырланып. Кодолек акыранын артынан ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун сузуп, жалбырак үзүп жээди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал кодолектин шилекейин агызып. Аны көргөн кодолектин оттогусу келди. Балдар, мындан ары чыгарма эмне болот деп ойлойсуңар? Кодолек орунсуз суроо бергенин түшүнөбү? Жана акыра туура кылдыбы? Кана балдар, түшүнгөнүңөрдү айтып бергилечи. Жана бул жомоктогу окуя, каармандар, окуя болгон жер, окуя болгон мезгил тууралуу сөз кылгылачы. Эми балдар келгиле биз сүйлөм деген эмне экенин билип алалы. Бүткөн бир ойду билдирген, сөз жана бир нече сөздөрдөн айкалышы сүйлөм деп аталат. Мисалы, жаз. Бак дарактар бүчүр байлады. Биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. Бул сүйлөмдөр сөздөн жана сөз айкаштардан түзүлдү. Мисалы, биринчи сүйлөмдү карайлы. Жаз. Бул өзү бир гана сөздөн туруп, бир ойду билдирип, бир сүйлөм болуп жатат. Бак дарактар бүчүр байлады. Мында толук ой айтылып бүтүп, бир ойду билдирип жатат. Биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. Бул дагы сөз жана бир нече сөздөрдүн айкалышысынан келип чыккан сүйлөм. Келгиле балдар, көнүгүү иштейли. Суроолорго жооп бергилечи. Текстте канча сүйлөм бар экен? Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Бул суроолордун жообун табуу үчүн биз 106-беттеги акыра менен кодолек текстин карайбыз. Мындан силер эң кыска сүйлөм жана эң узун сүйлөмдү таап, айтып бергиле.
Экинчи көнүгүгө келели. Тексттен Коделектин акыраны капа кылган сөзүн таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай сүйлөмдөр? Балдар, мен ишенем, силер мунун жообун бат эле табасыңар. Үчүнчү көнүгү. Табышмакты жандыргыла. Канча сүйлөм бар экенин санагыла. Австралия таласын, сайкаттап табасың, чөнтөгүндө баласын, көтөргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп, буту менен кете алат. Муну кимдер чече алат? Балдар, бул табышмагын жандырманы таап көргүлөчү. Төртүнчү көнүгү. Сөздөн сөз жаратуу. Аларды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Акыра деген сөздө 5 тамга бар экен. Мына ушул 5 тамгадан түзүлгөн сөздөрдү таап, аларга сүйлөм түзгүлө. Мисалы, ак, ара. Мына ушундай сөздөрдү таап, аларга сүйлөм түзгүлө. Жана дептериңерге жазып алгыла. Үйгө тапшырма. 108 беттеги 5 көнүгүнү карап аткарып келгиле. Тексттин мазмуну боюнча сүрөт тарткыла. 5 көнүгүдөгү ырды жаттагыла. Силер да ушундай ыр жаратканга аракет кылып көргүлөчү балдар. Мен ишенем, силердин колуңардан мындай иш келет. Саламатта калгыла балдар.